Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, кымбаттуу мекендештер, кутмандуу кечиңиздер менен. Күнжелес каналы бул чыгарылышта сиздерге Россиядан, Европа жана Канада өлкөлөрүнөн келген привозной жумурткаларды чагылдырат. Мына ушул дүкөн ичинде азыр түркүн породалардын, тооктордун жумурткалары бар. Анда эмесе эси менин жанымда, эси менен биргеликте толук маалыматты берип өтөбүз. Келиңиз. Ассаламу алейкум беке. Алейкум ассалам. Келиңиз. Катуураак сүйлөп коюңуз, сиздин исмиңиз алып. Алейкум ассалам. Жакшы. Алып келип алдыңызбы жумурткаларды? Жакшы. Бүгүн число канчасы болуп калды? 8-апрель. 8-апрель. Бүгүн келди жумурткаларыңыз. Бүгүн келди. Жакшы. Мына ушул жерге алып кирдиңиз. Жүрүңүз эми, кирип көрсөтө берели. Мен негизи тоокторго кызыгып, ушул аганы мен издеп таптым өзүчү. Россиядан жумуртка алдыртып атыптыр да. Андан кийин мен аттың деп жетишпей калыпмын. Негизи Россиядан, Чехия, Словакия, Канададан заказ алып келет экен, привознойчу, мына ушундай жумурткаларды. Мен чалган кезде уже Казакстандын границасына келип калды дедиңиз эле. Жакшы. Мен да заказ берейин дедим эле, бирок келип азыр сатылып, булар калгандары. Анан бул жерден биз видео обзор кылып сиздерге түшүндүрүп өтөбүз. Кийинки партиясы дагы келет экен, заказ кылсаңыздар болот. Бул Темурлан байкебиз. Экран астында телефон номерлерге чалып заказ берсеңиздер болот. Андыктан биз азыр сиздерге обзор кылып түшүндүрүп беребиз. Темурлан байке, айтыңызчы, азыр сиз канча породадагы тооктун жумурткаларын алып келдиңиз? Азыркы учурда келген породалардан мясо-яичный породалар Ломан Браун, Доминант 104 серия, Доминант Д 959 серия, Австралоп тоже мясо-яичный порода. Ет, жумуртка багытында. Негизи Австралопко спрос көп экен, интернеттен карап көрсөк. Жакшы, өтө жакшы тооктор. Негизи Доминант 104, Доминант 959 деген тооктор жакшы экен. Мен интернеттен карап чыктым. Австралоп, Ломан Браун деген бул жумуртка көп туучу жагынан дүйнөдөгү алдыңкы тооктордун бири. Андыктан бул жакта да үндүктүн жумурткалары бар, үндүктү бар. Сиз бизге бир четтен көрсөтө бериңиз. Азыр бул жактар сатылып, многулар упаковка болуп, азыр башка жактарга жөнөп атыптыр. Биринчи ушундан баштайлы. Бул кайсы тооктун жумурткасы? Ал үстүндө турган Ломан Браун. Ломан Браун. Бул кызыл болот экен, тоок окшош, Эми секрет болбосо, буларды сиз канчадан сатып атасыз? Канчадан алганыңызды сурабайлы, канчадан бердиңиз клиенттерге? Булар ар кандай баа менен кетти, 35 сом, 40 сом. Эми ошо розница эмесине карап да, розницасына карап. Мисалы, сиз ушу розница бир 100 жумуртканы канчадан берип калышыңыз мүмкүн? Ломан Браун кийинки серияда келсе 40 сом. 40 сомдон. Жакшы. 40 сомдон экен. Бул жакта дагы бир канча жумурткалар бар. Бул индюктук экен, Индюктук бул белый широкогрудный россиянкы Ставропольский крайда кызматы. Бул сатылдыбы же эми сатылабы? Бул заказ уже келет. Эртең клиенти келет уже буну. Брон демек. Брон. Жакшы. Мунуга жумурткаңыз кандай? Бул жумуртка бул жерде бул Канаданыкы бройлер багытындагы хайбрид. Индюк. Индюк эмес, ошонун жумурткасы. Гибрид, Гибрид, Бул жанагы ак үндүктөр да, Ак үндүктөр. Буга чейин көргөнсүздөр. Былтыры бул агабыз алып чыккан жанагы ак үндүктөр интернетте популяр болгон. Ушул жумурткалардан да, Ошол жумурткалар. Бир жыл кармаса 30 килограммга чейин бере тургандар, Ошол. Жакшы. Келиңиз, мына коробкалар кандай? Булар бүт упаковкалуу ушинтип келет да? Ушинтип келет, бүт бардыгы канчанчы күнүнө чыкканына чейин бүт бар сериясы менен өзүнүн бардыгы немеси менен келет да. Азыр сиз ушул 5 тооктун жумурткасын алып келипсиз, 5 түрлүү, 5 породадагы. Мына кайсы болуп калат мына? Ушуну көрөлүчү. Бул кызгынтыл экен, Бул Доминант 959. Тоже эт жумуртка багытында. Бул Доминант, бул Чехиядан чыгат, ошондо? Жок, түпкү теги Чехиядан да чыкканы бар, Россияныкы да бар. Чехияныкы да болот, анан бул Россиядан келген да бул. Негизи түбү Чехиядан чыккан. Ооба. Интернеттен карасаңыздар, Чехиядан чыккан. Булар Доминант тооктору орточо бир жылда 300, жакшы бакса 330-320 тууйт экен, мындайча айтканда. Ошондой. Бир жылда бир айга жетпей эле эс алат экен да, Могу агыш жумурткаларчы? Агыш жумурткалар алар Австралоп
Тоже Австралорд. 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 Бул доминанттарга караганда чоңураак, капкара болуп, мындай өзүнчө фокусты ээлейт экен, булардын сырткы көрүнүшү. Декоративдик багытта дагы кээ бирлер атайын өстүрөт буну. Декоративдик эт жана бул деле жумуртка багытында. Жумуртка. Азыр бул сатылдыбы же калдыбы? Буюрса bunun дагы клиенттер бар эметип. Азыр бирөөлөр сураган ошолор эметип. Бул канча сомдон болот эми? Булар 50 сомдон болот. 50 сомдон, багасы. Негизи интернеттен да карап көрүңүздөр. Австралорд тооктор өтө адамды өзүнө тартат экен. Анан сиз Адлер жумурткаларын да алып келдим дедиңиз, бирок мен заказ берсем, жок, сага жетишпейт, бурон болуп калган дедиңиз. Адлер жумурткалары азыр барбы же уже кеттиби элерине? Уже кетти, уже коробка мен уже заказ берип койгон. Алдын ала эле. Ошо өзүбүз. Азыр мындай обзор кылып көрсөк болбойбу жумуртканы? Же кетип калдыбы? Коробкаларга уже эметип жолдон алып кеткен да бар. Мынау Адлер, упаковка болгон. Упаковка Адлер. Жакшы. Монтип келет экен. Азыр сизге бул кетип калганыбы? Кетип калганы ушул да. Жакшы. Анан эми биз бир сыйра көрсөттүк. Кийинки партияңыз кайсы күндөрү, кайсы күндөн кийин же кайсы айларда келип калышы мүмкүн? Кудай буйрса 18-19 апрелдерде болуп калышы мүмкүн. Бул жака. Сизге заказ берсе болобу Россиядан алдырганды? Сиз Россиядан алдырасыз, Россиядан. Атайын бир компания менен келишимдин негизинде. Канча күндө келет экен эми жумурткаларыңыз? 5-6 күн болуп калат. 5 күн, 6 күн болуп калат андай. Демек акырын жүрөт экен да. Эми бул алыстан келген жолго мына алган адам күмөн сурайт да, сөзсүзчү баягы чайкалып калбайбы, сынып калбайбы деп. Эми кандай шартта алып келет? Сиз канчалык гарантия бере аласыз ушу сынбай жакшы келгенине? Эми Кудай буйрса 70-80% бул эмеден уже жумуртка чыгып жатат да метип. Ошого кепилдик бере аласың. Жакшы. Көрдүңүз, уктуңуздар, ээси өзү айтты. Экран астындагы номерлерге чалыңыздар, баарлашыңыздар. Кийинки партияга сиздерге жалаң ушудан берсе болобу же башка пародадагылардан да берсе болобу? Бул жерде көп, аябай түрү көп. Венгрияныкы бар, Чехияныкы бар, Россияныкы бар, Словакия, Франция, галашейкалар бар. Биякта ооздун, тилдин учу келбей турган. Демек, сиз эми кандай эле айтсак, мисалы, кайсы пародада тоокун жумурткасын көбүрөөк суммада заказ берсе ала берет экенсиз да? Россиядан тапса болот. Болот. Жакшы. Чалып баарлашып көрүңүздөр. Анан бул агабыздын инкубатор аппарат экен. Бул жерде жөжө чыгарып өтөйүн деди. Ушул проба кылып көргөнсүз да, Россиядан келген жумурткаларды ушудан чыгарып. Ушудан чыгарып. Ачып көрсөк болобу? Болот. Бир көрсөтүңүзчү. Азыр 36-8 градуста кармалып турат. Нымдуулук 66-дан 67-ге көтөрүлдү. Жакшы. Бул самоделкабы же фирменныйбы? Фирменный да. Бул эми канча тооктун жумурткасы батат? 2112 тоок. Ой. Бул жерде эмнеңиз бар? Эми түйүндө калыптыр. Булар эмне? Булар индиктар. Индик. Кайсы парода эми бул? Булар хайбрид пародасы. Big 6 гибрид, а? Бул ушудан чыктыбы? Ушудан чыкты. Бул калдыктары. Жакшы, моякты ачып көрсөтөлүчү. Мына карап коюңуздар. Мына ушул жактан полкада чыгыптыр да жежелер. Мындай караңыздар. Вентиляторларды караңыздар. Жакшы, келтирипсиз. Мен келдим туугандар. Бул агабыздан 3 түрдөгү тооктун жумурткасын алган жатамын. Өзүм дагы бул жактан көрүп тандап. Негизи Россиядан келген жумуртканы мен дагы инкубаторго апарып салып, 5-6 күндөн кийин балким видео обзор кылышым мүмкүн. Жанакы 7-8 күндө өрчүгөн жумуртканы фонарик аркылуу караңгыда көрсө болот. Мен ошону дагы көрсөтүп кетемин. Андыктан сиздер экран астында телефон номерлерге чалып, байланышып туруп, кааласаңыздар Россиядан заказ, кааласаңыздар ушул жерде али сатылып элек жумурткалар болуп калышы мүмкүн. Баарлашып көрүңүздөр. Немесе саламатта калыңыздар.